Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Эгерде терим жылмакай болсун десеңиз, сөөк муун ооруларынан арылгыңыз келсе, ашказан ичегидеги көйгөйлөр дагы өзүнөн өзү жок болуп кетишин кааласаңыз, сизге бир эле нерсе жетиштүү болот, бул сөөк. Сөөктү кайнатып ичүү аркылуу биз өдөдөгү пайдалардын андан сырткары дагы өтө көп пайдаларды ала алабыз. Ал курамына бардык микроэлементтерди, аминокислоталарды, желатинди, коллагенди камтып, көп сизге сунушталып жүргөн дары дармектин дагы ордун толуктап бере алат. Албетте дарыларды сунушталган токтотуп коюуну эч качан сунуштабайм, бирок ушул азыкты дагы үзгүлтүксүз колдонуп жүрчү болсоңуз, өдөдөгү пайдалардын баары болот. Айрыкча муундар үчүн өтө пайдалуу. Эки сөөктүн бири-бирине кадалышынын алдын алып, аларды ар дайым ийилчек бойдон сактоого шарт түзүп берет. Эгерде сезгенүүлөр болсо, оорулар болсо, кетирет. Ашказан ичегиде дагы болгон бардык көйгөйлөрдү оң тарапка чечип берет. Анан өпкө үчүн дагы өтө пайдалуу. Ошондой эле өдөдө айтканымдай, терибиз үчүн дагы керектүү болгон микроэлементтерди берип, аны жылмакай кылат. Сөзсүз түрдө колдонуп турууну сунуштайм. Зыян жок, каршылык көрсөтмө жок. Көп азык заттарды сунуштаганда ар күнү колдонууну сунуштабай келем, бирок сөөккө эч кандай каршы көрсөтмө жок болгондуктан дайыма колдоно берсеңиздер боло берет. Кантип даярдайбыз? Сөөктү канча көп убакыт кайнатсак, ошончо жакшы. Эң көбү 24 саатка чейин. Сууга сөөктү гана салабыз. Алганга 1-2 саат калганда бир аз эт кошуп койсок жакшы болот. Анан ошону даяр кылып туруп иче бересиздер. Курамына ичиштен мурда бир аз имбирдин тамырынан кесип туруп кошуп койсок жакшы болот. Ошондой эле кара мурчтан бир аз кошуп коебуз. Анан таамы жыты жакшы болуш үчүн бир аз туз менен көк чөптөн кошуп алсаңыз жакшы болот. Ушул ингредиент аны бир жумада 3 жолу, 4 жолу мүмкүнчүлүк болсо, болбосо эчкыр дегенде 2 жолу ичип турчу болсоңуз, сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Айрыкча иммунитетиңиз дагы көтөрүлөт. Андыктан баарыңыздарга ушул нерсени сунуштайм. Азыркы учурда орозо күнү, анан дагы жаз мезгили, иммунитетибиз начарлай турган убакыт. Демек, эң колдонуп баштай турган мезгил келди. Баасы дагы арзан, жеткиликтүү. Сөзсүз түрдө колдонуңуздар.